Taптın ba? Kızarıp ketmedimi? Саламатсыздарбы көрүүчүлөр. Бүгүн биз Ысык көл саякатында Манас поезди менен баратабыз. Ушул жерде жалпы Манас университетинин жамааты, окумуштуулар жамааты студенттер менен чогуу баратканда студенттердин арасындагы өздүк сезим кандай болду? Анын өзгөчөлүгү кайсылар деген суроо менен кайрылып атам. Бул биринчи курстун студенти экен, аты Арсен экен. Өзүң тааныштырып, сезимдериңди айтып койчу, өздүк сезимдериңди. Менин атым Арсен. Биринчи курстун студенти болом, философия бөлүмү. Эң биринчиден Манас Кыргыз Түрк университетине ыраазычылыгын билдиргим келет. Ошундай 15 вагон менен Манас вагону деп Кыргызстанда биринчи жолу ошо болуп жаткан бизди балыкчыга алып барып эс алдырып келген үчүн чоң рахмат. Бул 30 жылдыгы майрам жакшы өтүп жатат. Вагондо өзүнчө бир атмосфера десек болот. Жаңы башка факультетте окуучулар менен таанышып, ырдап, алар менен сүйлөшүп, бирок эң кызыкчылыгы жана бүт нерсе алдыда го дейм, балыкчыда өтөт. Кудай буйрса. Чоң рахмат Арсен. Демек студенттердин айтпадымбы, биздин окутуучулар жамааты биз отурабыз, жакшынакай болуп баарлашып эле. Ал эми студенттер ырдап, чордоп, бири-бири менен таанышып, өзгөчө бир жогорку жакшы маанайда баратканы бизди да кубандырат. Бул тарыхый күндөр эстен чыкпайт, Кудай буйрса. Жакшы бир тажрыйбаларды алдыңар, Кудай буйрса. Кандай гана адабий сөздөрдү колдонбой эле азыркы болуп аткан атмосфераны видео менен жеткире албайбыз, сезимдер болуп аткан сезимдерди. Манас Кыргыз Түрк университетине дагы бир жолу чоң рахмат. Рахмат.